Assalamu алейкум. Өтө кызыктуу теманы айтып берүүгө аракет кылмакчымын. Көңүл буруп угуңуздар. Демек, биздин эркибизге баш ийе турган жана баш ийбей турган органдарыбыз бар. Мисалы, мен көзүмдү жума алам, кайра ача алам. Же болбосо колумду көтөрө алам жана түшүрө алам, башымды эки жака бура алам. Басып кете алам, жөн олтура алам. Же сүйлөсөм дагы болот, же сүйлөбөсөм дагы болот. Бул менин эркимде. Бул органдарды мен башкара алам. Бирок айрым органдарыбыз бар, алар автоматтык түрдө өз алдынча иштейт. Мисалы, жүрөктү сиз катуураак сок же секинирээк сок деп буйрук бере албайсыз. Ал ар дайым өзүнүн ритминде өз алдынча иштеп турат. Ага сырттан таасир эте албайбыз. Эми бир эле учурда биз таасир эте ала турган дагы, ошону менен бирге биздин аракетибизсиз дагы иштей бере турган органдар бар. Мисалы, дем алуу органыбыз бул өпкө. Ал нерсеге биз бир аз чектөө коюшубуз мүмкүн. 1 мүнөт дем албай, же болбосо дем чыгарбай тура алышыбыз мүмкүн. Бул нерсени биз башкара алабыз. Бирок бул нерсени биз атайын өз алдыбызча ушундай кылайын, дем алайын, дем албайын деп башкарбасак, же болбосо көбүн эсе биз муну маани деле бербейбиз, же болбосо биздин эркибизсиз эле өз алдынча аткарыла берет дем алуу, дем чыгаруу процесси. Айткым келгени, биз буга таасир этсек болот, бирок биздин таасирибизсиз деле иштей берет. Эми бүгүнкү сиздерге жеткиргим келген нерсе ушул өпкө тууралуу, же болбосо дем алып, дем чыгаруу тууралуу, анын өзгөчөлүгү тууралуу. Анда эмесе улантайын. Демек, биз кычкылтек менен O2 менен дем алабыз. CO менен көмүр кычкыл газын кайра сыртка чыгарабыз. Ушул процесс ар бир адамда төрөлгөндөн баштап көз өткөнгө чейин ар дайым аткарылып турат. Жана бул процесс биздин ар кандай аракеттерибизге байланыштуу жакшыраак болушу мүмкүн, же тескерисинче начарыраак болушу мүмкүн. Натыйжада айрым ооруларга дагы туш болуп калышыбыз толук ыктымал. Эми ошол дем алуу процессине биз кантип таасир этсек болот? Кечкурун биз жатканда ар кандай абалда уктайбыз. Мисалы, чалканча жатабыз, көмкөрөсүнчө жатабыз, оң кырыбыздан, сол кырыбыздан жатабыз. Кайсынысы биз үчүн пайдалуураак, же болбосо кайсынысын кылсак жакшы болот? Эми жатканда сүннөткө ылайык денибиздин эрежесинде сол эмес, оң кырыбыздан жаткан жакшыраак деп айтылат. Албетте бул нерсеге кулак тутуп десем, же болбосо ушул нерсеге баш ийсек биз үчүн өтө пайдалуу. Бирок кошумча кээде чалканча жаткан дагы биз үчүн өтө пайдалуу болот. Анткени өзүңүз элестетип көрүңүз, чалканча жатканда биздин бардык өпкөбүз толугу менен иштейт дагы. Ошол учурда өпкөнүн эң этегине чейин кычкылтек менен байыта алабыз, жана кайрадан ошол нерсе сыртка чыгып кетет. Ал эми биз көмкөрөсүнчө жата турган болсок же кырыбызча жата турган болсок, баары бир өпкөнүн бир тарабы кичине болсо дагы кысылат дагы, аба жетишпеши мүмкүн. Ошол жерге альвеолорго аба жетишпей калышы мүмкүн, толук ыктымал. Натыйжада бул нерсе анчалык өпкөгө пайдалуу боло бербейт. Эгерде биз чалканча жата турган болсок, эскертип кое турган нерсе ушул жерде. Чалканча жатканда сөзсүз түрдө мүмкүн болушунча катуу жерге жатыш керек. Ошондо биздин организмибизге пайдалуураак болот. Же болбосо өпкө менен дем алууга кыйынчылык жаралбайт деп айтсам туурараак болот. Демек, ушундай биз чалканча жатканда өпкө толугу менен кычкылтекке байыйт жана көмүр кычкыл газын чыгарып турат. Жана бул процесс кайра аткарылганда, балким 10 мүнөт, балким 1 саат аткарылгандан кийин биздин организмибиздеги көмүр кычкыл газы толугу менен чыгып кетиши мүмкүн. Бул учурда организм жада калса кычкылтекке муктаж дагы болбой калат.
Бул албетте көп убакытка созулбайт. 5 секунд, 10 секунд же болбосо 20 секундага чейин созулушу мүмкүн. Ошол аралыкта биз кычкылтекке муктаж болбой жатып калабыз эгер чалканча уктай турган болсок. Ошондуктан ушул процедураны дагы аткарып турсаңыздар, чалканча жатууну дагы аткарып турсаңыздар өтө жакшы болот. Бирок бир минусу бар. Ушул учурда чалканча жаткан убакта кээде какап кетебиз, же болбосо чоч ойгонуп кетебиз. Бул учурда бизге ошол көмүр кычкыл газы толук чыгып кеткенден кийин сыртка 10 секундпу, 20 секундпу дем албай жатканыбыздан улам ошол жерде көмүр кычкыл газы толуп кетип, кычкылтекке болгон муктаждык пайда болуп калат дагы. Бардык процесстер организмдеги бир убакта иштеп кеткенден улам ушундай тез арада туруп кетебиз же болбосо какап кетишибиз мүмкүн. Бирок бул нерсе биз үчүн эч кандай кооптуу эмес. Адам бул учурда өлүп калбайт. Грубо айтканда, бул нерсе болгону бир аз ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Ошондуктан эч кур дегенде сиз кырыңыздан жатканга адаттансаңыз, уктаганга чейин, уктагандан мурда 10-15 мүнөт чалканча жатып, 10-15 мүнөт чалканча жатып, өпкөңүзгө кычкылтекти толук жеткирип алсаңыз, этегине чейин сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Ушул сизерге бүгүн жеткиргим келген маалыматтар.